Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Өлкөдө 192 миңден ашык жыран өзүн-өзү кредит алууга тыюу салды. 2025 жылдын 1 ноябрынан 2026 жылдын 20 февралына чейин 192.014 жаран түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кредит алууга өзүн-өзү тыюу салуу кызматын иштетти. Бул тууралуу 20 февралда Улуттук банктын басма сөз кызматы билдирет. Кызматты тиркеме аркылуу онлайн түрдө тез жана акысыз иштетүүгө болот. Зарыл болгон учурда жарандар тыюуну кайра алып салуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ. Оштогу темир усталар иштеген жер заманбап туристтик жай болот. Жаңы мэрдин планы. Бүгүн 20 февралда Ош шаардын мэри Жан Аркаев эски Ош базарын кыдыруунун алкагында темир усталар менен жолугушту. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө шаар башчысы базардын учурдагы абалына көңүл буруп, усталар иштеп жаткан жайларды заманбап талаптарга ылайык иретке келтирүү, санитардык жана коопсуздук шарттарын жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Мэр аталган аймакты иретке келтирип, улуттук кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган туристтик шаарчага айландыруу боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Ошондой эле бул аймак соода-саттык жүргүзүлүүчү жайга айланбай, негизинен кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы катары иш алып бараарын белгиледи. Казакстан Өзбекстан катышты. Газага миллиарддаган акча жана аскер жөнөтүү убадалары берилди. Бейшемби 19 февралда Тынчтык кеңештин биринчи жыйыны Вашингтондо өтүп, ага дүйнөнүн ар тарабынан келген 20га жакын өлкө лидерлери катышышты. АКШнын президенти Дональд Трамп жаңы уюмдун ачылыш жыйынында Тынчтык кеңеши үчүн $10 миллиард бөлүүгө убада берди. Бирок ал акча кантип сарпталарын так айткан жок. АКШнын президенти ошондой эле уюмдун дагы 9 мүчөсү Газага жардам пакети үчүн кошумча $7 миллиард бөлүүгө убада беришкенин жарыялады. Донорлордун арасында Казакстан, Азербайжан, Бириккен Араб Эмираттары, Марокко, Бахрейн, Катар, Сауд Аравиясы, Өзбекстан жана Кувейт бар. Белгиленген кайрымдуулуктар олуттуу сумманы түзсө да, алар Палестина аймагын калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон $70 миллиард алдаганча аз. Газа Израилдин 2 жылдан ашык аскердик аракеттерден кийин урандык айланган. Отурумда Казакстан баш болгон 5 өлкө Газага аскер жөнөтүүгө макул болушканы айтылды. Аскерлер тилкеге тынчтык орнотуучу күчтөргө кошулмакчы. Эске салсак, 22 январда Швейцариянын Давос шаарында Газа тилкесин башкарууга көмөк кыла турган Тынчтык кеңеши АКШнын президенти Дональд Трамптын катышуусунда түзүлгөн. Андан мурун Вашингтон Газа тилкесин башкаруу боюнча улуттук комитеттин түзүлгөнүн жана Тынчтык кеңештин курамын жарыялаган. Трамп Крым үчүн Орусияга киргизилген санкцияларды дагы 1 жылга узартты. АКШ президенти Дональд Трамп 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандыгы үчүн Орусияга каршы киргизилген санкцияларды дагы 1 жылга узартты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Санкциялар алгач 2017 жылдын 6 мартына чейин, андан кийин дагы бир нече жолу узартылган. Ал Украинадагы демократиялык процесстерге жана институттарга шек келтирген, ошондой эле анын тынчтыгына, коопсуздугуна, эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө коркунуч келтирген жеке жана юридикалык жактардын активдерин кармоого уруксат берген. Санкциялардын узартылышы учурда Украина боюнча 3 тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатканына карабастан ишке ашырылды.
Ош шаарында инвестиция тартуу артка кеткенби? Жанаркаев комментарий берди. Ош шаарында бизнес кылам, ишкердик ачам дегендер кескин азайды. Бул тууралуу бүгүн 20 февралда Ош шаарынын мэри Жанаркаев сатуучулар менен болгон жолугушууда билдирди. Мэр Ош шаары инвестиция тартууда 44% артка кеткени боюнча министрлер кабинетинин билдирүүсүнө шилтеме берди. Ал ишкерлерге кайрылуу жасап, аларга басым болбой турганын түшүндүрөөрүн белгиледи. Ошко келип акча салам, бизнес кылам дегендер кескин азайып кеткен. Ошонун бардыгын биз азыр калыбына келтирип, бүгүн мен ишкерлерге кайрылуу жасайм. Ишкерлерди коргоп беребиз деп өлкөнүн бардык аймактарынан, коңшу өлкөлөрдөн чакырабыз. Азыр бардык мэриянын кызматкерлерини ишкерлерге адамча мамиле кылгыла, алардын үнүн уккула деп жатам. Маселеден качып кете бергенден ал нерсе жылдап чечилбей жүрө берет, деди кала башчысы. Акаев ошондой эле күч түзүмдөрү, муниципалдык кызматтын жетекчилери менен ишкерлерге жагымдуу маанай берүү боюнча сүйлөшкөнүн кошумчалады. УКМКнын 6-башкармалыгынын жетекчиси Тилек Абдыкалыков 15 апрелге чейин камакка алынганын 1 май райондук соту билдирди. Маалымдалгандай, 19 февралда аскер прокуратурасы аны камакка алуу өтүнүчүн келтирип, райондук сот өтүнүштү канааттандырган. Ага коррупция беренеси боюнча айып тагылууда. Иранда аскердик учак кулап түштү. Иранын батышында Хамадан провинциясында аскердик учак кулап түштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалым болгондой, учактын бортунда 2 учкуч болгон, алардын бири каза тапты. Хамадан провинциясынын губернаторунун орун басары Хамза Амрай кырсыктын себептери иликтелип жатканын айтты. Ал окуя боюнча кошумча маалымат берген эмес. Фарс басылмасынын маалыматына караганда учак түнкү машыгуу учурунда кулап түшкөн.